Assalamu alaikum, hurmatlı bizden kanaldan görüşçüler, hurmatlı dostlar, menden Porter 2 soran attığınızlar ile. Aksuet'te 133 Porter 2 CRDI жылы 2014-15 полный родной краска eşyer urulgan emes, bardığı taza. Bir sıra sırtından görünüşü, arkankı döngülöktörü mындай çoğun eken, belki 13 eken arkası, belkileri qaraganda bir çoğun, biraz çoğun eken. Benzabaktın krышкасы da barken, içinde açılat. Sırtından görünüşü, bolğonu mындай жерlerine birdemelerde сваркалаган экен. Мына окшогондорду борт койгон окшойт да. Алып коюш керек экен буларды. Мен сиздерге мына арка тарабынан бир катар көрсөтөйүн, ана ички тарабын көргөзөйүн. Болгону мындай бир аз сварка болгон жерлер бар экен. Калган бардыгы таза, родной краска, родной пробег, оригинал. Мотор коробкасы да жакшы экен. Арканын дөңгөлөктөрү 13 чоң. Өткөндө биз ушундай эле 133 тартканбыз. Ак түстө. Анын арканын дөңгөлөктөрү 12 болчу, бул 13. Gördüğünüzler dostlar, azı men sizlerge bunun içki tarağını görgözeyim. Bismillah dep eşigini açkanda ele mындай занёскалары бар экен, шторкалары эшигинде, айнегинде. Ичи электропакет, электрозеркало, мына көрөтасыздар, складывание зеркало болуп, бул өзү жабылат күзгүлөрү. Сиденьяларына жыртылган жерлери жок, болгону мындай бир аз жаракы болуп калган жерлери бар экен. Жылы болсо 2014, 11 ай. Ya bismillah. Bu multirol. Görüyorsunuzlar 133. Astıları panelleri plastik olup bunday cıgaçka okşagan plastikte. Поддерова деп айтсак болот. Подогрев зеркала, подогрев сиденья. Bluetooth магнитофону бар экен. USB. Выход. Шестиступенчатый механика. Бул тараптарын көрүyorsunuzlar. Бардыгы таза. Жакшы. Az men sizlerge bunun probegini görgözeyim. 316.501. Bul original probeg. Dostlar. Dostlar, bul maşinаны көрсөттүм sizlerge. Original probeg, ак родной краска, бардыгы таза ишe урулган эмес. Баасы $5.500. $1.700-$1.800 мын жол кирesi болот. $1.300 астамашкасы болот. Бишкекке чейин доставка. Ошко салбайбыз Бишкекке. Андыктан алчылар болсо кайрылыңыздар. Sizlerge ушул портери жөнөтүп беребиз. Урматтуу достор, бүгүн 16 март. Биздин каналдын көрүүчүлөрү сиздер үчүн Nissan Maxima автоунасын бир 5 мүнөт обзор кылып көргөзүп коелу сиздерге. Бул A36 кузовундагы 2015 жылкы Nissan Maxima автоунасы 3,5 объем бензин V-образный шестерка. Бул деген 6 цилиндровый двигатель. 290 аттын күчү бар. Бул белый жемчуг. Көрдүңүздөр, панорамный крыша, полный комплектация, американский сборка. Өткөндө биз японский Камрини тартып көргөздүк эле. Аны көпчүлүгү түшүнбөстөн американский деле жакшы японскийге караганда дейт, машинаны разбирать этпегендер. Бул американский сборка. Российский болсо да российский деп айтат элек. Көрдүңүздөр, белый жемчуг. Мунун полный комплектация болгону мына крылосунда кичине чийилген жери бар экен. Жана арканкы фонары сынып калыптыр. Мен сиздерге бул машинаны азыр арка тарабынан көргөздүм. Аркасында парктроник датчиги, 2 выхлопной глушители жана камера задний видасы бар. Аркасынан бир караганда кандай машина экенин дагы түшүнбөйт экенсиң, бир өзгөчө машина экен. Көрөтасыздар, бул машинаны сиздерге бир катар сыртын көргөздүм. Эми ички тарабы менен сиздер менен тааныштырайын. Мунун дөңгөлөктүн размерлерин да кайта кетейин. 245 45-18 экен. Алды тарабын көрдүңүздөр. Панорамный крыша. Nissan Maxima деген автоунаа. Сиздер ички тарабын да көргөзөйүн. Мына достор, бул жагында да камерасы бар. 360 градусту көрсөтөт. Слепой зона. Бисмилlah деп эшигин ачканда электропакет полностью. Электрозеркало, память сиденья дагы бар. Бул кожалары деген мындай обшивать этип мында тигилиптир. Көрдүңүздөр. Бул болсо достор, мына Made США деп турат. Электрический сиденья, кожаный салон, аябай мягкий, жумшак кожа экен, алдылары палас. Nissan Maxima. Бисмилlah, бул жагынан карасаңыздар, подогрев руль дагы бул жагында бар. Старт кнопка. Подогрев сиденья, бул жагына бурса вентиляция, бул жагы подогрев болот экен. Подстаканник, мына окшогон кичинекей бир блок ключи бар экен Nissan деген жазуусу менен.
Азыр биз сиздерге бул машинаны жүргүзүп сиздерге канча пробег экенин да көргөзүп коеюн. Кичине сабыр кылып туруңуздар. 61194 пробег экен. Достор, сиздерге пробегтерин да көргөздүм. Монитору аябай чоң, DVD, MP3. Бул жагында 9 климат контролгөн. Панелдери дагы, шит приборлору дагы аябай сонун кооз экен. Мен сиздерге мунун жагынан көрсөтөм, подлокотниктери. Көрөсүздөр, жана арканкы тарабы дагы аябай сонун. Мына 2 люк бар, панорамный крыша. Арка тарабынан көрүнүшү. Аркасы караңгы болуп жакшы эле көрүнбөй калды окшойт. Ушуна достор, бул машинанын ушул бир аз арканкы крылосу урулуп калганы, фарасы сынып калгандыгы, жана мына дискалары кырылып кеттир. Көрдүңүздөр, ушуну эске алып, бул машинанын жылы 2015, 3,5 объем бензин, V-образный шестерка, Кореядагы баасы азыр $10.000. $10.000 баасы, $4.661 болот экен растаможкасы, $2.000 жол киреси болот. Өзүңүздөр оформление кылып аласыздар. Андыктан кимге ким ушундай Nissan германский же японский авто издеп аткан болсо, анда бизге кайрылыңыздар достор. Биз сиздерге алып жөнөтүп беришке жардам беребиз. Биздин номерлер описанияда болот. Жана биздин Instagram баракчабызга да каттала кетишти унутпагыла достор. Бул да сатылат. Алды болгону бир аз урулуп калды, мына бампери ийилип, анан алдында облицовкасы сынып калыптыр. Муну ичине алып салып коебуз. Алчылар болсо кайрылыңыздар. Баасын келишебиз эми. Жол киреси $1.100, растаможкасы $550 болот. Мына көрөсүздөр, мына эшиги дагы кичине кымчылып калган, мына чийилип. Баасын $2.300 чалгыла сүйлөшөбүз. Комментарийга жазбастан салсаңар сүйлөшөбүз. Бул газ. Мына азыр алып кетет. Азыр жүктөгөн жерге барып дагы силерге тартып көргөзөбүз. Азыр акыркы ушул лабо кирип асылат. Алдынан бир аз урулуп калган деп көрсөттүм, жана булар бир аз эле. Калган жактары таза эле. Жана решеткаларын алдын салып койчу болсок, баары жакшы. Аркасында тенти дагы бар. Машина жүрүп турат. Көрдүңөр. Салонда көргөзүп коеюн. Мына урматтуу достор, Porter 133 ак түстө 2014-жылкы холодильник, рефрижератор суранып аткандар үчүн алдыңыздарда 133 Porter алыстан көрүнүшү. Мен сиздерге бир катар тартып көргөзөйүн дагы, андан кийин ички салонуна башпагайлы. Мына достор, көрөсүздөр, анча-мынча мына крылосунда, эшигинде сыры көчүп калган, заңдап калган жерлер бар экен. Сыры көчүп калган үчүн ушу заңдап калыптыр. Жана бул жеринде дагы мына крылосу да бир аз жасала турган жери бар экен. Калган жактардын бардыгы жакшы. Бул аркасы холодильник. Холодильник иштейт экен. Плюс 20, минус 20га. Ушундай достор, бул арка тарабынан көрүнүшү. Аркасында камера задний видасы да бармы, көрөсүздөр. Азыр мен сиздерге салонун тартып дагы көргөзөм. Андыктан азыр биздин каналдан алыстабастан биз менен болуп туруңуздар. Мунун ветровиги дагы бар. Өдөсүндө, крышасында дөңгөлөктөрү болсо жаңы экен, баардык дөңгөлөгү жаңы, 4 дөңгөлөгү тең. Дөңгөлөктөрүнө көңүлүңүздөрдү бура турган болсок, дөңгөлөктөрү дагы жаңы бойдон экен. Ушундай достор, мен сиздерге азыр салонун тартып көргөзөйүн. Электропакет полный, электрозеркало. Мындай болуп кичине, бир аз мындай сидениясы жаракка кетип калыптыр. Бисмилла. Мунун пробегин көрсөтө турган болсок, 144.710 көрсөтүп атат пробегинде. Бул жанып турган ручниктики, мына. Ручникти азыр өчүрө турган болсок, өчөт. Бул жагына көңүлүңүздөрдү бура турган болсок, подогрев зеркала, подогрев сиденья, аварийный, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Магнитофон, жана бул жерде мына бул холодильниктин управлениясы көрөсүздөр. Холодильник иштейт. Муну иштетип көрдүк. Жана мен сиздерге азыр тартып көргөзөйүн. Мына камера задний видасы бар экен, дагы сиздерге тартып көргөзүп коеюн. Ушундай достор, мына камера задний видасы бар. Көрөсүздөр, сиздерге жакшы көрүнбөй атат болуш керек. Чөтө чагылып. Ушундай камера задний видасы бар. Бул отражение болуп атат турганда. Мындай кылсаңыздар күзгү, заднийга салсаңыздар
аркасын көргөзчү монитор болуп калат. Бул астылары бир аз некен, пальт экен. Азыр мен өчүрүп коеюн дагы. Урматтуу достор, мындай болгон пульт. Мына култанып ачылат, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мен муну көрсөткөн себебим мындай болгон. Өзүнүн дагы ключу бар, ачкычы бар. Бул болсо мына холодильниктин ачкычы. Көрүп атасыздар? Бул култанат. Бул бир жака сүрүлүп ачылат экен. Аркасы дагы ушундай болуп култанат, достор. Бул холодильник. Көрүп атасыздар, холодильник болсо иштейт. -20, +20га. Ушундай достор. Азыр мен сиздерге аркасын дагы ачып көргөзбөй эле коеюн. Бул ушундай болуп жабылып, ключу болсо, ключу менен култанат экен. Эми мунун баасына келе турган болсок, бунун краядагы баасы $4700, $2500 жол киреси болот. Себебинде бул холодильник көм местаны ээлеп туруп, бир баягы портерлер биринин үстүнө бирине жүктөлбөстөн бул өзүнчө жүктөлүп калат. $2500 жол киреси, $1300 растаможкасы, $4800 бул жердеги баасы. Ушундай достор. Андыктан кимде ким портер суранып аткан, холодильник издеп аткан болсо, кайрылсаңыздар сиздерге жөнөтүп беребиз. Муну сүйлөшүп бир аз скидка кылып, мына окшогон анча-мынча жерлерине бир $100 жакшына кылып жасап койсоңуздар болот. Ушундай достор, күн кечтеп кетти. Биз ушуну менен видеобузду аяктасак дагы болот. Же болсо азыр дагы бир машина тартып, андан кийин биздин видеону акырына чейин көрүп туруңуздар. Жана биздин Instagram баракчабызга да сөзсүз кошулуңуздар достор. Бул Hyundai Elef жылы 2016га 17. Алдында мындай көздөрү бар, каштары бар. Ротасына ак цветте, бардыгы родной краскада, бүт родной. Мына накладкалары бар эшигинде, немесинде, крылосунда, астында дагы накладкалар. Чамшыменен. Арка жагынан көрүнүшү, аркасынан. Аркасы дагы мыналары диодовый. Камера задний вида бар. Парктрониктери арка тарабынан. Азыр бир сыйра ичин тартып көргөзөм. Мында пөктөр жармашылган, чтобы машинаны ачканда, бuyakta машина тийгенде краскасы көчпөш үчүн. Бисмилла. Эшик ачканда ичинен көрсөтүп турат. Мына 246 000 пробег, монитор, камера задний вида. Бул жагын көрсөк, подогрев сиденья, вентиляция сиденья 3 режимде. Бул жагы USB-ге выход, мультируль, ал жактан улилатат, сигнал, складывание зеркала, складывание болот, полный электропакет, ал жеринде кнопкасы бар, муну басып койсоң экран өчөт, иштери таза. Ходовойлор да жакшы экен, муну азыр айдап жүрөм. Мындай, ушундай турган. Жаңкы машинаны айдап келип коюп атабыз. Бул алды тарабынан көрүнүшү. Жана азыр арка тарабынан дагы көрүнүшү. Аркасынан ушундай көрүнөт. Ушундай. Ак цветте 2016га 17. Артылары диодовый, артында камера. Урматтуу достор, менден портер суранып аттыңыздар эле. Алдыңыздарда ак цветтеги 2014-жылкы 133 супер портер 2. Көрүп атасыздар. Алдыңкы дөңгөлөктөрү, дискалары болсо титановый. Дөңгөлөктүн размери болсо 225-ке 70-ке 15. Аркалары болсо 12. Мен сиздерге азыр бул машинаны бир катар көрсөтүп чыккандан кийин, андан кийин ички салонун тартып көргөзөйүн. Ушундай достор, бул арка тарабы. Аркасында тиникеси бар экен, бир аз жамгырда туруп заңдап калса керек. Азыр бул тарабынан да көргөзөйүн. Аркасында парктрониктери да бар экен, номери дагы чечиле элек. Бул машиналар 133 ак түстө. Аркасында мындай ящикчеси, калпактары бар экен. Бул бензин куя турган, солярка куя турган бактын крышкасы да бар экен.
Bismillah деп эшикти ачып киргизейин. Жылы болсо 2014. Бул жагына көңүл бурсак, электропакет, электрозеркало, бул складывание зеркала көрүп атасыздар. Бул күзгүлөрү өзү жабылат. Сидениясы болсо бүтүн, эч кандай жыртылган жерлери дагы жок. Полдору болсо таза. Бисмилlah. Мультируль. Көрүп атасыздар, мультируль. Мен сиздерге азыр bunu реальный пробегин да көрсөтүп коеюн. 318.140 пробег. Бул жакта көңүл бура турган болсок, бул подогрев зеркала, подогрев сиденья, жана Bluetooth MP3 магнитофон экен. 6-ступенечный механика коробкасы. Бул жакта көңүл бурсак, сиденьялары дагы таза. Өдө тарабындагы күн тоскучтарынын пакет салафандары дагы чечилбей тур. Панелдерин эч кандай тешилген жерлери жок экен, баардыгы таза иштери. Ушундай достор, мен сиздерге бул машинанын сразу баасын дагы айта кетейин. Мунун Кореядагы баасы $5,500, $1,300 жол киреси и кечиресиздер, $1,300 растаможкасы. Жол киреси $1,700-$1,900 болот. Бир контейнерге канча машина жүктөлгөндөн зависит этет. 4 портер жүктөө болчу болсо, анда 1900, если 5 жүктөлүп калчу болсо, анда $1,700 болот. Ушуна достор.